алат, башкасы айта албайт. Уқба ибн Амир разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан укканмын дейт, кайсы мусулман даарат алып, daaratты толук алып, чырайлуу кылып, сүннөтүнө ылайыктуу кылып, андан кийин намаз окуганга тура турган болсо, жүрөгү менен дагы, жүзү менен дагы, башка нерселерге алаксыбай, толук көңүл коюп, буга бейиш важип болду дейт. Буга эмне бейиш? Важип болду дейт. Сөзсүз деген сөз. Абу Хурайра разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кабырдын жанында өтүп баратып, анан айткан экен. Мына кабырдын ээси ким деген экен. Сахабалар айтыштыр, паланча бир киши дептир да. Өлгөн кишини айтты. Пайгамбарыбыз айтты, ушу эки рекет ушуга сүйкүмдүрөөк эле бүткүл дүйнө калган дүйнөгө караганда деген. Чыныгы бу дүйнөдө да алхамдулилlah пайдасы, берекеси, нурлары, сырлары, касиеттери намаздыкы эбегейсиз. Бирок акыйкаты кабырда көрөсүз. Намаздын чыныгы акыйкатын кабырда көрөсүз. Толугу менен ахиретте көрөсүз. Алла кыямат күнү пендеден эң биринчи суракка ала турган нерсеси намаз деген. Биринчи эсепке тартылат намаздан. Алла биринчи сизден намазды сурайт. Башка нерсени кое туруңуз. Кандай кийиндиңиз, эмнени иштиңиз, канча жол той өткөрдүңүз, каерге бардыңыз, каерде жүрдүңүз, токто сен намаздан. Ошон үчүн туугандар, намазга иншалла көңүл бурайлы. Бекем кайра айтып атканыбыз иншалла мына. Кабырдагы айтып атканым пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси келет да. Мушкатлы Мазабих деген китепте бар. Адамды кабырга койгондо пайгамбарыбыз хадис айткан, өлүккө жан салат. Кайра жан салат сурагыш үчүн. Азыр жан жок да, жанды кайтарып салат суракка. Ошондо адамдар баягы үйлөрүнө кайтып кетип атканда, бут кийимдин доошун угат деген. Тып кетип аткандары доошу угулуп турат экен өлүккө. Уже алар кетип атат, уже бүттү. Сени көмдү, кетип атат. Мункар накир келет. Мункар накир деген эки периште специально кабырдагы суракка бөлүнгөн. Алар бетаныш, сөздүн мааниси ушундай. Мункар накир деген сиз өмүрү көргөн эмес, биринчи жолу көрүшөсүз. Кабырда биринчи жолу. Аны сиз эч качан дүйнөдө көргөн эмес. Телевидениядан, YouTube'дан, түштөн вообще көргөн эмес. Биринчи жолу көрөсүз ошону. Анан ошолорду жан салгандан кийин алар эми сурайын дейт да. Сурайын дегенде бул көзүн укалайт экен. Ушундай сезилет экен, азыр күн батайын деп аткан учур. Эртең менен коюлуу, кечинде коюлуу айырмасы жок. Күн батайын деген учурда ушундай буга сезилген абал болот экен да. Аны айтат экен, булар эки сурайын десе, токтоп турлачы, мен намаз окуп алайын дейт экен. Не дейт? Сурагыңарды кийин кыла бересиңер дейт. Азыр мен намаз окуп алайын, намаз каза болуп кетпесин дейт экен да. Шашытат да. Ким бу дүйнөдө намазга бекем болгон болсо ошол айта алат, башкасы айта албайт.